Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханала тааля бизди бул дүйнөгө жаралуубуздун себебин баяндаган. Бардыгыбыздын максатыбыз белгилүү. Аллах субханала тааля Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндерди жана инсандарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым дейт. Демек, биздин бул жашоого келүүбүздүн негизги максаты Аллах таалага ибадат кылып өтүү, Аллах таалага кулчулук кылып өтүү. Эми ошол кулчулукту кантип аныктайбыз? Канткенде биз Аллах таалага ибадат кылып өтүп жашап өткөн болобуз дей турган болсок, буну бизге пайгамбарлар түшүндүрүп берген, китептер түшкөн. Пайгамбарлар келип бизге баяндаган, канткенде бул жашоого келгенден баштап өлгөнгө чейин Аллах таалага кулчулук кылып өтөсүң. Канткенде бул жашоодо кандай гана катмарда жашабагын, кандай гана коомдо жашабагын, кандай гана учурда жашабагын, кандай гана мезгилде жашабагын, канткенде Аллах таалага ибадат кылып өткөн болосуң, мына ушуну баяндаган. Кыйынчылыкта, оорчулукта, жакшылыкта, жаманчылыкта бардыгын баяндаган. Ооруп турганда, соо болгондо, сапарда болгондо, үйдө болгондо, канткенде Аллах таалага кулчулук кылып өтөсүң, мына ушуну баяндаган. Ошого Аллах субханала тааля бардыгыбызга пайгамбарларды ээрчигенге буйруган. Ошондой эле китебин түшүргөн, китепке амал кылып жашап өтүүнү буйруган. Ошол китеп менен Курандагы түшүрүлгөн эң негизги ибадаттардын бири дагы бул адилеттүүлүк болуп эсептелет. Аллах субханала тааля Куранда мындай деп айтат: "Лaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Биз пайгамбарларды ачык айкын далилдер менен жөнөттүк дейт. Пайгамбарлар албетте мojиза, кереметтүү нерселер менен келген. Бардыгын баяндай турган, элдердин акылы жетпей турган, элдерди алсыратып кое турган кереметтүү нерселер менен келген. Ошол аркылуу биз Аллах тааланын жиберген элчиси хак экен, Аллах таала акыйкат экен деп ишениш үчүн мына ушундай көптөгөн адамдардын акылы алсыз боло турган далилдер менен жиберилген. Айтып жатат: "Биз элчилерибизди ачык айкын далилдер менен жөнөттүк, ва анзална ма'ахумул китаб." Жана алар менен биргеликте китепти бердик дейт. Бардык пайгамбарларда китеп болгон. Элдерге акыйкатты баяндай турган. Пайгамбарлар өтүп кеткенден кийин дагы кийинки пайгамбар келгенге чейин аларга ошол акыйкатты баяндап тура турган, шариатты, жүрүм-турумду баяндай турган китеп жиберилген. Вал мизан, жаналар менен биргеликте таразаны, адилеттүүлүктү дагы түшүрдүк дейт. Неге десе, лиякуман насу бил кист, адамдар адилеттүүлүктү тургузуш үчүн деп айтылат. Биз элчилерди далилдер менен жибердик, китепти бердик, таразаны бердик, алар адилеттүүлүктү тургузуш үчүн деп айтылат. Ошого адамдардын жашоодогу шариаттын келүүдүн негизги максаттарынын бири адамдар өз ара адилеттүүлүк өмүр сүрүү. Бардык нерседе демек адилеттүүлүк талап кылынат. Ошого Аллах субханала тааля башка бир аятта мындай деп айтат: "Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан." Аллах таала адилеттүүлүктү жана жакшылык кылууну силерге буйрук берди дейт. Жакшылык кылуу, элдерге адилеттүү мамиле кылууну Аллах субханала тааля бизге буйруган. Аллах субханала тааля өзү адилеттүү, эч бир пендесине зулум кылбайт. Аллах субханала тааля Куранда айтат: "Омаллаху бидалламил лил абид." Аллах таала пенделерине эч качан зулум кылбайт. Бардыгы өзүнө жараша сыйлыгын алат. Жакшылык кылып барган болсо, жакшылык сыйлыгын алат. Күнөө кылып, томоюнду кылып барган болсо, ошого жараша жазасын алат. Аллах таала дагы пендесине эч качан зулум кылбайт. Мына ошондой эле Аллах таала адилеттүү зат, зулум кылбайт, пенделердин ортосуна дагы адилеттүүлүктү буйруган жана өз ара бири-бирине зулум кылуудан тыйган. Аллах субханала тааля бир хадис кудусте ушундай айтып атат: "Мен зулум кылууну өзүмө арам кылдым, силердин ортоңорго дагы арам кылдым" деп айтылат. Аллах таала эч бир пендесине зулум кылбайт, ошондой эле силер дагы өз ара бири-бириңерге зулум кылбагыла деп буйрук берген. Ошого адилеттүүлүк бул пайгамбарлардын, ушул бизге түшүрүлүп келген китептердин, Куран китептин негизги максаттарынын бири болуп эсептелет. Адилеттүүлүк, адилеттүү жашоону жашап өтүү. Адилеттүүлүк бул биздин өзүбүздүн жекече жашообузда, коомчулукта, үй бүлөбүздө, саясат деңгээлинде дагы тургуза турган милдеттүү бир буйруктардын бири болуп эсептелет. Адам баласы адилеттүүлүккө муктаж. Аллах субханала тааля Куранда дагы мындай деп айтат: "Я айюхаллазина аману куну каввамина лиллахи шухадаа бил кист." Эй ыйман келтиргендер, Аллах үчүн акыйкатты сүйлөгөн, адилеттүүлүк менен күбөлүгүңөрдү бергиле деп айтылат. Күбө болгула, күбөлүк бергиле, бирок адилеттүүлүк менен күбө бергиле дейт. "Вала яжриманнакум шанаану кавмин ала алла та'дилу." Жана бир күнөкөр коомдун, адилетсиз коомдордун иш аракеттери силерди
Алла таадилу, адилеттүү болбой койгонго түртүп койбосун деп айтылат. Демек, башка бир адамдардын таасирленип кала турган нерсе эмес. Адилеттүүлүк бул бирөөнү жакшы көрүүдөн таасирленип өзгөрүп кетиле турган нерсе эмес. Бирөөнү жаман көрүп болсо дагы өзгөрүп кетиле турган нерсе эмес. Бирөөнүн мансабына карап, бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн бир тегине карап өзгөрүп кете турган нерсе эмес. Кандай гана адам болбосун, адилеттүүлүктү тургузуу бул милдет, важип болуп эсептелет. Ар бир мусулманга адилеттүү өкүм чыгаруу бул буйрук берилген нерсе. Эч бир нерседен таасирленбей турган нерсе. Аллах субханаху ва тааля Куранда мындай деп да айтат: Силер ыйман келтиргендер, өзүңөргө зыян болсо дагы, ата-энеңерге зыян болсо дагы, туугандарыңарга дагы зыян болсо дагы, силер Аллах Таала үчүн адилеттүүлүк менен күбөңөрдү бергиле деп айтылат. Демек, биз тууган деп, же болбосо менин ата-энем деп, же болбосо менин жакыным деп адилетсиздик жолго барып калбашыбыз керек. Ар дайым адилеттүүлүк бизге буйрук берилген. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү дагы айткан, кайсы бир жөөттөрдөн уруулар келип, өзүнүн тектүү баштуу болгон адамдарга сазасын бербей, жөн эле бир-эки сөз менен эле жазасын берип коёйлу. Ал эми жөнөкөй адам болсо алардын сазасын берип кыйнап ушундай жолго түшүп алган себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал нерседен катуу тыйган. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде ушул Мухаммадтын кызы Фатима да урдай турган болсо колун кеземин деп буйрук берген. Мына ушунчалык деңгээлде адилеттүүлүк турган. Адилеттүүлүк турган себептен анан ошол коомдо Аллах субханаху ва тааланын берекеси болгон. Ошол коомдо тынччылык болгон. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар бирибиз адилеттүү болууга милдеттүүбүз. Адилеттүү болгондордун кыямат күндө сооптору өтө чоң. Адилеттүү болуу бул таквачылыкка эң жакын жол. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат: "И'дилу хува акрабу лит-тaqва." Адилеттүү болгула бул таквачылыкка эң жакын нерсе деп айтылат. Адилеттүү болуу бардык нерседе. Ал эми адилеттүүлүк кантип тургузулат дей турган болсок, адилеттүүлүктү Аллах субханаху ва таала бизде Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүндө баяндалган. Ар бир адамга адилеттүү өзүнө көз карашына жараша болушу мүмкүн. Бир адам адилеттүүлүк менин оюмча ушул адилеттүү деп ойлошу мүмкүн. Ар бир адамдын көз карашы ар түрлүү боло берет. Бирок акыйкатты жараткан Аллах субханаху ва таала баяндаган. Биз адамдардын оюна, адамдардын айткан нерсеси менен адилеттүүлүк тургуза албайбыз. Аллах субханаху ва таала бизге адилеттүүлүктү түшүндүргөн. Мына ошол нерсе менен гана адилеттүүлүк турат. Мына ошол нерсеге бекем карманышыбыз керек. Мына ошол нерседе акыйкат. Демек, Аллах Таала бизге баяндаган, ошол баяндаган ченем менен жүрө турган болсок, мына ошондо адилеттүүлүктү тургузган болуп эсептелебиз. Аллах субханаху ва таала кыямат күнү мындай деп айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет: "Иннал муқситина индаллахи ала манабира мин нур." Кыямат күнү өтө оор абал болуп турган учурда, элдер бардыгы мен өзүм деп болуп турган учурда, кыямат күнү өтө коркунучтуу сурак болуп жаткан учурда, ар бир адам баскан турган сүйлөгөнүнө жооп берип жаткан учурда мындай деп айтат: "Иннал муқситина индаллах." Адилеттүү болгон адамдар кыямат күнү Аллахтын алдына барганда нурдан болгон бир минбарларда отурат деп айтылат. Ушундай бийик жерлерде отурат. Сыйлуу, конок катары бийик нурдан болгон минбарлардын үстүндө отурат деп айтылат. Булар кимдер? Булар адилеттүү болгондор. Башка бир хадисте Абу Хурайра радhiyallahu анху да айтат: 7 түрлүү адамды Аллах субханаху ва таала ошол кыямат күнү өтө ысык болуп турган учурда, адамдар кыйналып өзүнөн чыккан терге батып турган учурда 7 түрлүү адам Аллах субханаху ва тааланын аршынын көлөкөсүндө болот дейт. Ошолордун бири адилеттүү имам, адилеттүү башчы. Кайсы эле бир эки адамдын ортосунда өкүм чыгарып калабы, үй бүлөсүнүн ортосунда өкүм чыгарабы, коомчулукта бир талашып тартышып кеткен адамдардын ортосунда өкүм чыгарабы, бир жерди башкарып калып ошол жердеги адамдардын ортосунда өкүм чыгарабы, эгер адилеттүү боло турган болсо, мына ошол адамдар Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда нурдан болгон. Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда Аллах субханаху ва тааланын аршынын көлөкөсүндө болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, мечитке, светине, суусуна жардам деп токтолуп жатат. Жардам берсеңиздер жакшы болот иншалла. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бизге бул дүйнөдө кантип жашоону, кантип бири-бирибиз менен адилеттүү жашоо өтүүнүн жолун көрсөткөн. Канткенде адамдар бул дүйнөдө жашап жатып бири-бири менен тынччылыкта жашайт. Канткенде аманчылыкта жашайт. Канткенде коом өнүгөт, мына ушунун бардыгын баяндаган. Алымдарыбыз айткан, кайсы эле бир коомдо эгерде адилеттүүлүк болсо, ал жер сөзсүз түрдө өнүгөт деген. Мейли алар динсиз болсо дагы деп айткан. Эгерде тескерисинче динде болуп туруп бирок адилеттүүлүктү тургузбаса, бири-бирине зулум кыла турган болсо, ал коомдо жакырчылык тарайт.
Ал коомдо бузукулук тарайт. Ал коомдо Аллах Тааланын апаттары келет деп айтылат. Ошого биз ар дайым адилеттүүлүктү карашыбыз керек. Пайгамбарлар, мурдагы үммөттөр адилеттүүлүк кылган эле болгон болсо, алар ар дайым жеңиште болуп келишкен. Жөнөкөй эки адамдын ортосунда адилеттүүлүк орнотушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгын адилеттүүлүктү буйруган, үй бүлөгө дагы болгон адилеттүүлүктү буйруган. Бир сахаба айтат, мен атам мага бир садака берди дейт. Мен апам аны көрүп, башка балдарыңарга да ошондой бер дегенде ал баш тартканда, ошол сахаба аял Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барып айтат, мына ушундай кылды, бул туурабы дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгер берсең бардык балдарыңа бирдей бер деп айтат. Ошондо жана сахаба келип, кайра садакасын кайтарып алган деп айтылат. Бардык балдарына бере албайбы, демек эч бирине бербеймин деген. Мына ушунчалык деңгээлде адилеттүүлүк орнош керек. Биздин балдарыбыздын ортосунда дагы мына адилеттүүлүк ушундай деңгээлде туруш керек. Бул Аллах субханаху ва таала бизге берген буйругу. Бизге жиберилген пайгамбарлар, китептер мына ушуну баяндаган. Адилеттүүлүктү тургуз деген. Эми адилеттүүлүк эмне нерседе? Адилеттүүлүк эң биринчи орунда Аллах субханаху ва таала менен болгон байланыш. Аллах субханаху ва таала бизди жаратты, жаратуучу затка ибадат кылышыбыз керек. Жаратуучу заттан суранышыбыз керек. Жаратпаган эле, эч кандай колдон эч нерсе келбеген эле бирөөгө сыйынып, башка бирөөгө суранып кеткенибиз, албетте бул адилетсиздик. Адилетсиздиктин эң чоң нерсеси. Мына ушуну дагы зулум деп айтылат. Өзүбүзгө өзүбүз зулум кылып жатабыз. Биздин ибадатыбызга, биздин кулчулугубузга Аллах Таала муктаж эмес. Биз өзүбүзгө өзүбүз зулум кылып жатабыз. Демек Аллах Таалага жалгыз ибадат кылуу, Аллах Тааладан сурануу, Аллах Таалага гана таянуу бул адилеттүүлүктүн туу чокусу. Андан кийинки адилеттүүлүк өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө адилеттүү болушубуз керек. Үй бүлөбүзгө кыянат кылуу, үй бүлөбүзгө адилетсиздик кылуу бул албетте үй бүлөгө сөз түрдө бир жакырчылыкты, же болбосо сөз түрдө бир кандайдыр бир апатты ооруну алып келет. Ошого биз адилеттүүлүктү сактанышыбыз керек. Ар бирибиз жооп беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Силер баарыңар жооптусуңар, жана баардыгыңар жооп бере турган кол астындагы нерселерге жооп бересиңер дейт. Жок дегенде ошол эки адам, эки достун ортосунда, жок дегенде өзүбүздүн үй бүлөбүзгө сөзсүз түрдө жооп беребиз. Кыямат күнү барганда мына ушул адилеттүүлүк туурасында суралабыз. Кантип кандай мамиле кылдың, кандай адилеттүүлүк кылдың деген суроо берилет. Фал имаму раин ан раиятихи ва ар-раджулу раин фи ахли ва мас'улун ан раиятихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат, адам баласы өзүнүн үй бүлөсүнө жооптуу жана үй бүлөсүндөгү жооптуу адамдардын арасынан кыямат күнү суралат. Башка кылган амалдар үчүн дагы суралат. Кылган ибадаттар үчүн сөз түрдө суралат. Башкалар менен кылган мамилеси үчүн дагы суралат. Кандай ырыскы тапты, кандай ибадат кылды, намаз окуду, бул туурасында дагы суралат. Бирок андан дагы өзүнчө кандай адилеттүүлүк кылдың, мына ушул туурасында дагы суралат. Фал хадиму раин фи мали саййидихи ва мас'улун ан раиятихи. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык укуктарды баяндап келип акырында айткан: "Куллукум раин." Ар бириңер сураласыңар деген. Себеби ар бирибиздин башыбызда бир жоопкерчилик бар. Ар бирибиздин мойнубузда бир жоопкерчиликтер бар. Экинчи, урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлөдөн дагы андан сырткары биздин жашоо турмушубуздагы болгон элдер менен болгон мамиледеги адилеттүүлүктөн сөз түрдө суралабыз. Ошолордун эң негизги болуп коомчулуктагы, соода сатыктагы болгон мамиле. Аллах субханаху ва таала бул туурасында дагы айткан: "Вайлул лил мутаффифин." Таразадан урдагандарга өлүм болсун деп аят башталат. Өлүм деп башталган аяттардан бир-экөө болгон болсо, бир-эки сүрө болгон болсо, ушунун биринде ошол таразадан кемити урдаган адамдарга өлүм болсун деп башталат. Мына ошол таразадан урдаган дегендин түшүнүгү албетте бүгүнкү күндө кененирээк түшүнүк. Ошол мурдагы бойдон эле тараза, ошол базарда отурган эле тараза дагы бар албетте. Бирок андан дагы сырткары таразада кантип бири-биринен алдап кемиткен болот? Албетте алар бүгүнкү күндө ошол сатып жаткан нерсесин, буюмун өзүнүн башка бир сүрөтүндө көрсөтө билүү. Ошол нерсе мисал ала турган болсок, оригинал эмес, сапаттуу эмес, бирок ошону ошондой бир сапаттуу деп сатуу, өтө мактап сатуу. Ошол нерсени эч кандай бузулбай турган, ошол адам ойлогон оюндай кылып айтып берүү. Болбосо биз билебиз аны, саткан адам өзү билет кандай деңгээлде. Бирок ошону жасап сатуу, кошуп сатуу, мына бул дагы адилетсиздиктин бир түрү. Бул дагы таразадан урдаган, Аллах Таала таразадан кемиткендерге өлүм болсун деген аяттын алдына кирип кетет. Ошого мына ушудан дагы сактанышыбыз керек. Бүгүнкү күндө өтө көп коомчулуктун арасына тарап кеткен фитналардын бири, коомчулукка тарап жаткан бир оорулардын бири дагы мына ушул элдерди эптеп эле, кызыктырып эле ошол нерсени сатып жиберүү. Алат, анан өкүнөт.
Мына бул дагы адилетсиздиктердин бири. Коомчулук арасында таркап жаткан адилетсиздиктин бири. Эгерде соода саттыкта ушундай адилетсиздик боло бере турган болсо, ага эч кандай береке болбойт деп айтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер сатуучу алуучу дагы адам эгерде ачык айкын баяндай турган болсо, бардык нерсесин айыбын жашырбай айта турган болсо, анан кийин Аллах субхана ва тааля ошол адамдардын соодасына береке берет дейт. Эгер андай болбой турган болсо, алардын соодасы биздин көзүбүздө көп болушу мүмкүн, караса пайда таап аткан болушу мүмкүн, бирок ал адамдардын соодасына береке алынып салынат деп айтылат. Демек анын берекеси жок. Берекеси жок деген ошол колубузда турат. Аллах субхана ва тааля башка бир жагынан көбүрөөк эселетип кайра алып коет. Бир кырсык келет башына, бир кыйынчылык келет, кайра ошол нерсеси жок болуп кетет. Ошого биз ар бир нерседе адилеттүүлүк тургузганга аракет кылышыбыз керек. Ошол адилеттүүлүк тургуза турган нерселердин бири албетте жаратуучуга болгон адилеттүүлүк, үй бүлөбүзгө болгон адилеттүүлүк жана элдер менен болгон мамиледеги болгон адилеттүүлүк. Соода саттыктагы адилеттүүлүк сөзсүз керек. Айтып аткан сөзүбүз, кылып аткан ишибиз, мамилебиз мына ушунун баардыгы чынчылдык менен боло турган болсо, мына ошондо адилеттүүлүк орнойт. Адилеттүүлүк орносо, жер бетине тынччылык орнойт. Өзүбүзгө аманчылык келет. Жер бетине аманчылык келет. Биз жашаган жерге тынччылык болот. Адилетсиздик боло бере турган болсо, ал жерлерде түрлүү кырсыктар келе баштайт. Душмандар ичинен сыртынан келе баштайт. Душмандар сыртынан дагы, андан дагы сырткары башка нерселер дагы келе баштайт. Мына эгерде адилеттүүлүк эле боло бере турган болсо, Аллах тааланын жардам менен бардык жаманчылыктардын эшиги жабылып турат. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиздин мойнубузда милдеттердин бири болгон нерсе бул элдердин арасына адилеттүүлүктү таркатуу. Өзүбүзгө кайсы нерсени жакшы көрөбүз, ошол нерсени башка бирөөгө дагы жакшы көрөбүз. Себеби мусулман адам кандай дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Силердин ыйманыңар толук болбойт дейт. Эч бириңердин ыйманыңар толук кандуу болбойт, качан өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө дейт. Биз деле ошол соода саттыкта адилеттүү болсо деп үмүт кылабыз. Биз деле ата-энебиз бизге адилеттүү караса болмок деп өзүнчө бир арызданып жүрөбүз ичибизден. Мына биз дагы демек чоңоюп калдыкпы? Демек балдарыбызга да ошол адилеттүүлүккө тартылышыбыз керек. Биз дагы башка бирөөлөр бизге сыртыбыздан карап эле бир өкүм чыгарып бербей, тактабайбы, адилеттүү болбойбу дейбиз. Биз дагы демек башка бирөөлөрдүн сыртынан карап эле жаман ойго батып, аркасынан ушактабай, биз дагы башкаларга адилеттүү мамиле кылышыбыз керек. Биз дагы бирөө бизге зулум кылбасын дейбиз. Жок жеринен, ак жеринен эле бир жакка туура эмес жакка кирип кетүүдөн коркобуз. Адилетсиздик болуп калуудан коркобуз. Мына биз дагы демек колубузда мүмкүнчүлүк болгон учурда ошол адилеттүүлүктү орнотушубуз керек. Ар бирибиз орното алабыз, албетте. Жөнөкөй бир эки адамдын ортосуна адилеттүүлүк кылып коюуну орното алабыз. Мурдагы коомдор, мурдагы үммөт, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки сахабалар, табииндер, табииндер мына ушул адилеттүүлүктү тургузган себептен алар дүйнө жүзүнө үлгү бола билишкен. Дүйнө жүзүнө үлгү болушкан. Дүйнө жүзүнө илим тараткан, дүйнө жүзүнө адилеттүүлүк тараган, дүйнө жүзүнө ынтымак, тынччылык алып келген. Дүйнө жүзүнө үлгү болгон, кыямат күнгө чейин үлгү болушу себеби адилеттүүлүк тургузган. Ушунчалык деңгээлде адилеттүү болушкан. Иштеген жеринде, эки адамдын ортосуна кылган өкүмдө бардык жерде адилеттүү болушкан. Омар ибн Абдул-Азиз деген бир падыша өткөн, мусулмандардын падышасы. Ошол күндөрдүн биринде бир адамга келип, мага бир жакшы убаз насаат айтыңызчы, мага бир динден сүйлөп бериңизчи дегенде, ошол адам айткан экен, мен ага татыктуу эмесмин деген экен. Неге деп сураганда ал адам айткан экен, мен мечитте бүгүн эле мечитте отуруп, бул жагымда кедейирээк адам, бул жагымда бай адам отурат эле, бай адам келип отурганда, мен кедей тарапты көздөй мына кичине жылдым дейт. Ошол бай адамга кичине кененирээк орун болсун деп бул жакка жыла койдум дагы дейт. Ушул менин туура эмес кылган экенимди түшүнүп дейт, мен демек адилетсиз экенимди билдим дейт. Ушунчалык деңгээлде булар адилеттүүлүккө маани берген. Өзүм адилетсиз болуп жатсам, ушул адамга эмнеге бул адамга тартып местаны көбүрөөк кылып берип атам? Эмнеге орунун кеңейтип берип атам деген түшүнүк ошол замат болуп кетти, мынакей туура эмес иш кылдым деп ушул нерсени билишкен. Ар бир баскан турганда сүйлөгөн сөзүндө адилеттүүлүк болуп атабы? Ошол нерсеге маани беришкен. Мына ушул аркылуу анан алардын коомчулугуна тынччылык болгон. Алардын коомунда аябай өнүккөн. Алар сыйлуу, тынччылыкта, аманчылыкта жашаган. Бүгүнкү күндө эгерде адилетсиздик боло бере турган болсо, кичинекей нерседен башталат. Кичинекей эки адамдын ортосунда өкүм кылгандан башталат. Бир коомдун андан кийин андан дагы чоңураак жоопкерчилик берилип калат. Мына ошондо андан кийин адилетсиздик боло бере турган болсо, ал коомдо сөзсүз түрдө Аллах Тааланын азабы келет. Ал коомдо жакырчылык болот. Биз билбеген, ата-бабаларыбыз билбеген оорулар, аякбас оорулар, илдеттер пайда болот. Неге? Зулум таркаган себептен. Элдер бири-бирине зулум кылып берген себептен ушундай нерсе пайда болот. Ошого биз
мусулман адам катары, Аллах Таалага, анын китебине, анын пайгамбарлар ыйынман келтирген адам катары биз ал жактагы жазылган негизги максаттардын бири болгон адилеттүүлүктү тургузушубуз керек. Аллах Таала бизге ар бирибизге буйрук берген адилеттүүлүктү тургузушубуз керек. Сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айткан: ар бириңер адилеттүү болууга милдеттүүсүңөр деп айткан. Адилеттүүлүктү Аллах субханаху ва таала өзүнүн пайгамбарына буйрук берген. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бактылуулук бул Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда. Кимде ким Аллах Тааланын өкүмдөрү менен жашап өтө турган болсо, бул дүйнө акырет бактылуу болот, тынччылык жашоодо өмүр сүрөт. Кыямат күнү Аллах Тааланын алдына барганда, ушул жөнөкөй бир эки адамдын ортосунда үй бүлөсүнө адилеттүү болуп койгон үчүн дагы минбарларда, нурдан жаратылган минбарлардын үстүндө сыйлуу адам болуп өтөт. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды адилеттүү кылсын, залымдардын зулумунан сактасын, өзүбүздү зулумдан алыс кылсын.